эгерде көрө албастык болсо, ичи тардык болсо шайтан кире албайт. Эгерде таза болсо шайтан кире албайт. Жүрөгүң таза болсо сен бактылысың. Байкасаң, бүт дүйнөдө проблема жүрөгүңдө бейпелдик, сенден бактылуу иштер жок. Бүт дүйнөдө гүлбахар, бейиш, бирок жүрөгүң кысылып турса, сыгылып турса, сенден бактсыз адам жок. Айтат го, Алла Таала адамга батпайт, бирок адамдын жүрөгүнө батат. Ошон үчүн жүрөк өтө чоң маани бергиле. Өзүңөрдүн шоруңарда жүрөк, өзүңөрдүн бактыңарда жүрөк. Адамдын денесинде дейт, бир кичинекей муштунда эт бар дейт. Ошол кандай болсо, денеси ошондой болот, жашоосу ошондой болот, тагдыры ошондой болот. Айтат го, мүнөздөн адат, адаттан тагдыр жаралат. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Ошон үчүн дос тандаганда байлаңыздар, азыр досум дейсиң, жылдап отуруп, биргелип отуруп, аягында 2 досуң калса, сен өтө бактылуу адамсың. Мен атам раматылык айтат эле, досторум деп жүрө берет эле, ал жака чапкылап, бул жака чапкылап. Ошондой балам, менде да 1000 дос болчу эле, гана бири деп. Анткени мен атам ооруп калган. Антыраманындагы ооруп калганы чындап эле ошондой ооруган. Ооруп калган, ошо мезгилде баягы атташкан, чайлашкан, кешиктеш, табакташ болгон достордун көпчүлүгү каттаган жок. Өлгөн мезгилде барып ыйлашты, аттың билбептирбиз деп. Бирок арасынан экөө гана калды. Ошон үчүн балам, досум деп эле чапкыла бербечи, чабыла бербечи. Андан көрүп китебиңди окуп, спорту менен машык, максаттарыңа умтула бер деп айтат эле. Ошондо атам сөзүн жактырбайт эле. Эч качан атаңа урушса капа болбогу. Атанын урушканы бар го, эң бактылуу учур ошол экен. Эң бактылуу учур. Азыр сөөмө монтуруп бешенеме кемиштигим айткан атам болсо гана, жок атам. Апа байкуш мээримдүү болот экен, боорукер болот экен, көңүлүмдө ойлойт экен, бетиңе кемчиликти айта албайт экен. Ата таштар силеп таштайт. Ошондо мен атама капа болот элем. Ошондой бир жазгам. Аның туура, амнабыңна туура. Акылың ок, алдырбагын ачууга, деп жакшымды, жаманымды бетиме, атам гана айтчу болчу батына. Бетке айтылган сөзгө арданып камыгып, кээде калчум иштен сызып таарынып, аттың арман кайдан билдим ошондо? Ал күндөрдү каларымды сагынып. Аламда азыр аскар зоом изгим жок. Ак карамды айтып турчу күзгүм жок. Тулпар минсем туура багыт көрсөтчү, колумдагы берекелүү тизгин жок. Айтып бүткүс арман болгон аяк. Түгөнбөгөн казынам жок баягы, бар адамдар кандай гана бактылуу. Бата бер балакан жайыр. Дос тандаганда 3 түр болот. Бирөөсү илими, даражасы өзүңдөн төмөн. Эгерде аны менен дос болсоң, анын караңгылыгынын, надандыгынын зыяны сага тиет. Экинчиси, даражасы илими сенден жогору, аны менен дос болсоң, ал сени тоготуп кете алсага теке бер деп калат. Үчүнчүсү, даражасы илими сен менен тең, деңгели тең, бирок ал дос кээде көрө албайсың, ишенип коюңуздар. Ошон үчүн ким менен дос бол? Китеп менен дос бол. Китеп сага сырын ачат, бирок сен сырын сурабайт. Китеп өзгөргөн. Биринчи ал жыгач болчу, байкасаң, анан барак болду, анан китеп болду. Китепти окусаң, китеп сени да өзгөртөт. Жакшы менен бир жүрсөң, жетесиң муратка дейт, жаман менен бир жүрсөң, каласың уятка дейт. Китеп өзгөргөн, сени кош өзгөртөт. Китеп парашют сыяктуу деп өткөндө бир жаш бала айтып атат. Парашют сыяктуу, ачылбаса пайдасы жок дейт. Азыр ачылбай, пайдасы жок китептер канча. Эгерде үйлөнгөндөн кийин аялыңа жарым саат кошо отуруп сүйлөбөй койсоң, чоң проблема чыгат. Сен неге мага сүйлөбөйсүң, неге көңүлүмдү карабайсың, внимание кылбайсың, жөн эле алып койгонсуң деген сөздөрдү уккуң келбесе, дайыма внимание кылып тур. Аял кишиге катуу сөз айтсаң кечириши мүмкүн. Аял кишини анча-мынча билбейм, басып бурлайсыңбы, кордойсуңбу, Кудай бетин ары кылсын, аялдан антпеш керек, аялга өтө жумшак болуш керек. Ошонун баарын кечириши мүмкүн, бирок бир нерсени кечирбейт. Көңүл бөлбөй койгонду кечирбейт. Айтат го, аялдын кулагын тойгоз, эркектин көзүн тойгоз деген бекер сөз эмес. Ошон үчүн жигиттер силер да көп окугула, анткени аялдарга комплименттин запасын көп даярдап алыш керек. Азыркы заманда эки эле комплимент айтат жигиттер. Алтышка бир, чолпон болсо чопа дейт. Жипар болсо жипа дейт. Нургүл болсо нура дейт. Болду, алтышка, чопа. Кыздардын бир эле эркелеткен сөзү бар, жан деген. Ушундай эле билсең болот. Элестетип көр. Дене кымбатпы, же рух кымбатпы? Ушундай эле билсең болот. Азыр денебизге кам көрүп атабыз, бетибизге канча инвестиция, көзүбүзгө канча инвестиция, бияка келатканда дагы 1 саат күзгүнүн алдында тургандар болсо керек. Мен кээде байкайм, карындаштарымдан, кээде тааныштарымдан байкайм, 1 саат күзгүнүн алдында жасанып чыгат, күтүп турасың, чыксаң ошол эле ойдон чыгат. Эмне өзгөрөт, кайда өзгөртөт билбейм. Бирок рухка, жанга инвестиция кылбай атабыз. Эгерде денеңден жаның, рухуң чыгып кетсе, денең мейли мисмер болсун, качок болсун, мистер болсун, эң келишимдүү болсун, апарып көмүп коюш керек. Кече мен Татуу Турсунбаеванын
эскерүү кечеси турсет өткөзүп бердим. Кандай татынак эже болчу. 37 жаштында өлүптүр. Эгерде дене маанилүү болсо, ошонун денеси сактап коет элек. Жок. Ошол эле күнү жерге берилген. Ушундан билсең болот, жан дегенде. Жаным деп айтасың, туурабы? Бирок сүйгөн кызыңа айтып көрчү, денем деп. Кулагым, учумум дечи. Тишим, мурдум, колум деп көрчү. Эттеп туруп кубанып чыгат, экинчи эмес көрүшпөйт. Жаным эң кымбат нерсе. Рухум, берекем. Береке да көзгө көрүнбөйт, жан да көзгө көрүнбөйт. Менин абийирим, ар намысым десең, бул да көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнбөгөн нерселер канча кымбат, байкадыңбы? Анан ошон үчүн китеп менен дос бол. Жараткан менен дос бол, ыйман менен дос бол, адет менен дос бол. Анткени омма туушат дейт, ырыс жугушат дейт. Ким менен бирге жүрсөң, ошол сыпаттар сага дейт. Азыр мектептерде эркек балдар кыздар кошуп калды дейт. Айтча кетет эжекелер менен дейт. Ыйлагандар бар дейт. Эми ыйлаган жакшы нерсе негизи, бирок антип ыйлагаш керек да. Мисалы мен деле атам жөнүндө айтып атканда кече бир кыз байкуш болкулдап ыйлап, бүгүн ошо үчүн айткан жокмун. Болкулдап ыйлап атат, аны көрүп алып көзүмдөгү жашымды кармай албадым. Көздөн жаш чыгып турган бул жакшы нерсе, бул жүрөктүн жумшактыгынын белгиси. Качан көздөн жаш чыкпайт? Жүрөк катканда. Жүрөк эмнеге катат? Караргандан катат. Эмне үчүн карарат? Күнөөнү көп кылганда. Күнөөнү эмнеге көп кыласың, билесиңби? Анткени өлүмдү ойлобой каласың. А өлүмдү эмнеге ойлобой каласың? Бул дүйнөнү аябай жакшы көрөсүң. Пландарың узун. Эртеңке жетесиң, жетпесиң билбейм, бирок 50 жылдык планды түзүп алып, ошонун кыжылат менен жүргөндөр бар. Жакшы пландар койгула, тилектерди кылгыла, бирок бүгүнкү күндү унутпагыла. Жашоом бүгүн. Байкасаң, кээ бир күн мындай кыласың. Жарым күн кечегин ойлоп, мурдагы күн ойлоп, мурдагы жылдагын ойлоп кыжылат болосуң. Ушуну туура эмес сүйлөгөм, мынтпешиң керек эле, антпешиң керек эле. Мына жерде жаңылып калгам, адашып калгам, муну эмне деп ойлоп калдым, тиги эмне деп калды, деп ошону ойлонобуз. Жарым күн эртеңди ойлонобуз, бүрсүн ойлонобуз. Мына мынтиш керек, тигинтиш керек, үй алыш керек, мына ойлонуш керек, мына сүйүш керек, дагы мына бала чакалуу болуш керек, анан бияка бизнес ачыш керек. Бүгүнкү күнүң жок болду. Ошентип убактыңды, өмүрүңдү шайтан уурдап кетип атат. Жок нерсеге. Ошон үчүн мына азыркы көз караш, азыркы турганыбыз ушул өмүр. Орустардын сөзү бар го, есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. Аябай улуу сөз да. Кечегиң тарых дейт, эртеңкиң сыр дейт, бүгүнкүң аманат дейт. Ошон үчүн азыр жашагыла. Кечирим сурайсыңбы? Бирөөдөн азыр кечирим сурап. Салам айтасыңбы? Азыр салам айт. Жакшы сөзүң айткың келеби? Азыр. Китеп окугуң келеби? Азыр башта. Тил үйрөнгүң келеби? Азыр башта. Спортзалга барасыңбы? Азыр башта. Жашоодо азыр эле бар, башка жок. Эртеңде жок. Өткөн күндө жок. Баары жалган дүйнө деген ошол. Биз болсо жүрөбүз, келечекте мен Кудай кааласа англис тилин үйрөнөм деп. Келечегиң качан келет? Кээ ушундай болуп атпайбы? 90га чыкканда Кудай кааласа келечекте мен үйрөнөм деп ойлоп кете бересиң. Келечек эч качан келбейт. Ушул боюнча максат боюнча да сурап атат. Мен үй алганда 2006-дан 2017-ге чейин бир бөлмөдө жашадым Бишкекте. Билбейм, дүйнөгө канча кызыкпайм. Эгерде балким умтулуп аркасынан түшсөм, эбак эле чоң айтып койсом керек эле. Менин максаттарым башка болчу, илим алыш керек болчу. Японияда, Америкада жүрдүм, анан китептеримди жаздым. 2017-жылы Ысык көлгө карате боюнча кампта лагерге бардым. Анан ушунда тренерим отуруп, кызыгып сурап калды. Сен бул кызматты иштеп атасың, ак үйдө иштедиң, көк үйдө иштедиң, азыр имам фондунун төрагасы, бизге дагы жардам берип атасың. Азыр бизге вице-президент болдуң, Адамий федерациянын вице-президенти эле. Үй бүлөм кап деди эле, мынча балам бар. Аялым жөнүндө айтып бердим. Анан үй жайымды айттым. Бир бөлмөдө жашайм, биринчи кабат десем, чалкасынан кетти. Айланайын деп мен сени башка ойлодум эле. Өтө башкача ойлодум эле. Сенин аялың мен болгондо кетип калат элем дедим. Аялымга рахмат айт деп. Ошол сөздү айткан жакшы болот экен. Аялым ошол ыраазы болдум. Аялым бир дагы жыл айтпаптыр. Эл кылсак болот эле, байсак болот эле деп. Ошондо аялымдын кадырын билдим. Байкуш бир да жыл айтпаптыр. Ошо мага болдоо көрсөтүп, эмне кылсам ошо кылып, байкуш ыр жазсам ырларым деп калып, кылсак болсо деле кайра. Ушуну китептин чыгаш керек деп ыйлат эле бар. Ошентип жүрүп, анан мага айтты. Сага деди, бул августтагы сөз. Январга чейин убакыт берем деди сенсей. Устаттын сөзүн эки кылбаш керек. Январда үйүңө мен үйүмдү куттуктап барам, 3 бөлмөлүү элитный квартира алдым. Айланайын, ушунча жыл, 11 жылдан бери болбогон кантип 3 айда 4 айда болот дедим. Бирок сага жалган, мага чын, ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер жок. Августтагы сөз 17 декабрда мен жаңы квартирама кирдим. Шаар алаканга салгандай көрүнөт. Ошондо тилек кылчу элем мурда. Күн тийген жерден бери деп. Анткени биринчи этажга күн тийчү эмес. Күн тийбесе билесиңер, ден соолукка канча зыян. Азыр болсо күн саар менен бул жагынан тиет, түштө бул жагынан тиет.
Асырда бул жагынан тиет, батып баратып биз Испанияга тийип анан батып кетет. Анан адам бийиктен алысты караса, ою да алыс болот, бою да алыс болот. Байкасаңар, мынтип отуруп кээде чыгып карап коюп, ошон үчүн Мухтар Аталиев Сузумага жаккан адам тоону көрбөсө гений боло албайт деп. Байкасаңар, Кыргызстанды башкаргандардын көпчүлүгү тоолук балдар. Тоолук кыздар. Тоого чыгып тургула. Мен анча-мынча кыздарымды тоого алып чыксам ушунчалык бактылуу болот. Ушунчалык бактылуу болот. Анан ошондо таң калдым. 11 жыл болбогон нерсе эмне үчүн 4 айда болуп кетти? Көрсө менин максатым так экен. Күн тийишин каалайт экенмин, кайерде болушун каалайт экенмин, абасы таза жеринде челем. Кышы жылуу, жай салкын жеринде челем. Бирок убактысын коюп отурмун да. Ошон үчүн максат койсоңор убактысын кошо койгула. Болбосо эч качан жетпейсиңер. Келечекте деген өзүңдү алдамай. 90 жашар кишинин келечеги бар, 6 жашар баланын да келечеги бар. Ошон үчүн максат койгондо срогун кошо кой. 2019 жылдын 1-декабрынан баштап курска барам бүт. Келечекте англисти үйрөнөм десең, ал келечек келбейт. Келечек эч качан келбейт. Ошол нерсени айтып келип атат. Ошон үчүн дос болгондо ким менен дос болуш өтө маанилүү. Дос болгондо ким менен дос болуш өтө маанилүү. Бирок досуң жөнүндө жакшы ойло. Байкасаң, гаилерден дайыма айдоочулар өтүп көрөт. Эмне себептен дегенде гаилер жөнүндө жаман ойлойт. Мен ошону ойлогондон баштап гаилер жөнүндө дайыма жакшы ойлойм. Байкуштар, булар болсо кырсык канчы болот деп, өзүбүз дагы туура эмес айдайбыз, жөө жүргөндөр да туура эмес. Өзгөчө Орушто айланан пешеход деген такыр билбейт го. Мынтип барып, анан амалешин өтүп кетсем деп өтөт, чын айтайын. Америкада ушундай токтотот, буяктагылар мынтип өтөт, машинадагылар мынтип калат. Азыр мынтип өтөт, эмне деп ойлойм. Японияда айтып бергенмин. Үстүнөн түшүп келатам велосипед менен. Бир да алдымда машина жок, алдым боп-бош. Өзүмчө сүйүнүп коем, президент мында деп сөз. Мен коногумда Кыргызстандан келген конок үчүн жолду тазалап беришти деп. Анан мен бурулушту, аркамды карасам, тоонун башына чейин пробка. Бир эле машинада турган, бир тараптуу жол да. Ушу мени мага тоскоол болбойн, мени кыжылат кылбайын деп, япон водительдер мынтип айдап келет. Анан мынтип көзүң карайын десе мени карашпайт. Анан нагылыраак карай баштадым, анан мынтип карадым, А бизде сен карабасаң деле, бери карасаң, качан деп. Анан кийин чоң жолго жетип бурулуп кеттим, анан зу өттү. Бизде баба деп сигнал бере берип тоодон көчүп жүрүп кетти. Башын чыгарып алып сөйгүп өтөт болчу. Бара бериш десең түшүп алып мушташкандар да бар. Эмне дегенде биз чындап япондор аркаңдан келип бутун тебелеп алсам, бурдуп туруп, сынма сен деп сенен кечирип турат. Эмне себептен дегенде мен келесо буту жака коюп алганда бул байкуш тебелеп этиле деген баштады. А бизде тебелеп алчы, арык болсо да мындай кылат да. Брат, көзүң жокпу деп. Көз турат го десе, батышча сүйлөшөбүз. Бой сүйлөшкө эле койчу, сен жакшы, сен көчтү, сенден көрө эч жакшынан кетип каласың. Ошон үчүн ушундай эл бололучу. Бүгүн мени чакырып атат, ушуларды айткым келди эместер. Кудайым оңолуп берсин, сөзүңөрдү өтүмдүү кылсын. Качан сөзүң болуп, түз жүрсөң сөзүң өтүмдүү болот. Ыймандуу болсоң сөзүң өтүмдүү болот. Сөзүң менен ишиңди ал келсе сөзүң өтүмдүү болот. Бул өтө маанилүү нерсе.